Кумтөр ишканасында профсоюз уюмунун төрагасы болуп иштейм. Кумтөр ишканасында жалпы 15 жылдан ашуун тажрыйба алып иш кылып атам. Алгач Токен институтун бүтүп, ошол жерде геолог деген адистикти аркалагам. Ошо окуун бүткөндөн кийин эле Кумтөр ишканасына кирип, ал жерде инженер-геолог болуп иштедим. Кумтөр дегенде кыргыз эли, башка саясатчылар, биздин аткаминерлер эмне деп түшүнөт? Алтынды, экологияны ошол жердеги үлүштү гана эсептешет да. Ичиндеги кызматкерлердин ошол жерде кандай кыйынчылык менен алтын казылып атканын, кандай оор шартта, кандай татаал шартта казылып, эмгекчилерге кандайдыр бир деңгээлде зыянын алып келип атканын же оорчулугун эч ким эсептебейт да. Эми ошол жактагы кызматкерлердин укугун коргоп, жогорку деңгээлде, жогорку жактан дагы көзөмөл салуу үчүн ошол профсоюз уюмунун биздин мүчөлөр, ошол жердеги кызматкерлер мен талапкер катары көрсөтүүдө да. Кыргызстанда 95% тоолуу өлкө түзөт да Кыргызстандан. Ошол кен байлыктын баардыгы тоодо. Кен байлыкты иштетиш үчүн токен адиси керек. Мен адис катары ошол токен тармагындагы кен байлыктарды зыяндуулугун, пайдасын эсептеп чыгып, мамлекетке бир аз да болсо пайдамды кошуу да. Жок деген адис катары карап, туура эмес жолго кетип баратканын туура жолго салып. Мыйзам жазганды билебиз. Бир топ мыйзамдарды жогорку кеңешке, өкмөткө сунуштаганбыз. Ал сунуштарыбыз дагы деле турат. Ал жагынан тажрыйбабыз бар.